үй бүлөдө эң биринчи маанилүү нерсе карай турган нерсе бул ошол нерсеге сабыр кылып чыдоо. Эгерде сен жашоодо болуп аткан нерсеге чыдабасаң, мейли мен баарын айтып берем. Жашоо деген ар кандай болот. Бирок, мисалы сен бирөөнө күйөө болдуң, сен аял болдуң, демек мен дагы айтам. Ошол сен тийген мурду барбайып турган эркек кемчиликтүү. Өзүң канча кирпикти мончалык кылып 6D кылып алсаң делечи. Субханалла. Оозуңа жанагы ботексти мондай куюп алсаң, мондай кылсаң деле, субханалла, кемчиликтүүсүң дагы эле. Ошол сен эч качан унутпагыла, мына кимде үй бүлө бар болгон болсо, ким үй бүлө курып аткан болсо, жашоодо субханалла ошонун баары кемчиликтүү болот, сен көтөрүшүң керек. Көтөрө алсаң гана жашоо болот. Көтөрө албасаң, не сошлись, друг друга не поняли, как-то не так пошло, а я так не думала деген сөздүн баардыгы тең субханалла жашооңо келе берет. Бирөөнү күнөөлөп коюш оңой, бирөөнү үйрөтүп коюш да оңой. Бирок чынына келен жашаганда ошону көтөрө билген бул оор. Ошо сенин бир туугандарым, мен кыздарым, балдарым, мына үй бүлөлөр, үй бүлөсү жоктор дагы. Үй бүлөлөр субханалла көтөрүмдүү болла. Көтөрүмдүү болсок, иншалла баары сонун болот. Эркектер чыдамдуу болла. Аялдар сулуу болсун мейли, кооз болсун, өзүн карасын, карабагы болбогула. Эгер аял киши өзүн карабай кое турган болсо болбойт. Шариятта күнөө болот, билесиңер ушуну. Аял киши күйөөсүнө көрүнүш үчүн сулланбай койсо күнөө болот.